Кочкор районунун Баялый Исакеев айылында жайгашкан Кеңеш насостук станциясындагы 5 суу сордуруучу жабдуулар акыркы даярдыктан өтүүдө. Президенттин тапшырмасына ылайык Кочкор районуна 20 миллион сом каралып, эски суу сордуруучу жабдуу жаңы 600 киловаттыгына алмашылды. Азыр майлоо пачимдиги майлоо ремонтторун жүргүзүп атабыз. Бир 10-15 күн ичинде полный тазаланып бүтөт, дайым болобуз. Кочкор районунда 8 насостук станция бар. Бөлүнгөн каражаттын эсебинен эски суу сордуруучу жабдуунун 4-өө жаңыланды. Муну менен жайкы мезгилде сугат суунун көлөмүн көбөйтүүгө шарт түзүлдү. Кочкор суу чарба башкармалыгы тарабынан райондогу ириделген Топон арык менен Кеңеш башкы каналдарынын жарым чакырымына бетон төшөлүп, сугат суу өтө турган курулмалардын 15 километрине механикалык тазалоо жумуштары жүргүзүлүптүр. Ошондой эле 4 чакырым ички чарбалык арыктар шагыл топурактардан арылган. Көлкөк БСРибиз бар. Сыйымдуулугу 170 миң кубту түзөт. Бүгүнкү күндө биз тазалап атабыз 60 миң куб наносту тазалап атабыз. Бүгүнкү күнгө bir 25 миң кубту тазалап чыгарып калдык. Кудай буйрса 23-жылы bir март айлары менен апрель айлары менен ушу суу салынгычакты толук кандуу бүтүп беребиз деген ой тилекте турабыз. Калкты сугат суу менен камсыз кылууда каналдарды, суу топтоочу жайларды тазалоо, насостук агрегаттарды жаңылоо жумуштары быйыл да уланат. Кочкор районунда 31 миң гектардан ашык жер суу баскан аянт катары эсептелет. Анын 2 миң гектардайы таштак катары колдонулат. Дүйшөн Шаршембеков, Норус Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.